Үй районунун Арал орто мектебинин кыргыз тил мугалими Бакирова Жылдыз Бекалиевна. Саламатсыңарбы, алтындай болгон менин балдарым. Бүгүнкү сабакты баштоонун алдында балдар, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап, бири-бирибизди карап жылмайып алсак. Бүгүнкү биздин сабактын алтын эрежелери менен тааныша кетсек. Кол көтөрүп сүйлөө, кунт коюп угуу, көңүл буруу, ынтымакта болуу, активдүү болуу бүгүнкү сабакта балдар. Бүгүнкү биздин тема жактама ата точ. Сабактын максаттары жактама ата точ жөнүндөгү маалыматтар менен таанышасыңар. Туура тамактанууга, текстти окуп түшүнүүгө үйрөнөсүңөр. Тексттен жактама ата точтурду таап, мисал келтирип, суроолорго жооп бересиңер. Эске тутуу, ой жүгүртүү, сөз байлыгы, сүйлөө кебин билгичтигиңер өнүгөт. Туура сулуу жазууга машыгасыңар. Текст аркылуу туура тамактануу жөнүндө ой жүгүртүп, тазалыкка, тыкандыкка үйрөнөсүңөр. Ден соолукка туура кам көрүүгө үйрөнөсүңөр. Өткөн сабакта балдар үй тапшырма ата точ деген эмне, ата точ кандай сөз түркүмдөрүнүн суроолоруна жооп берет. Мисал келтиргиле. Аба ырайы темасында ата точторду катыштырып кандай жомок ойлодуңар? Кана эмесе балдар, ким айтат? Азаматсыңар балдар, мен ойлогондой баарыңар жасаптырсыңар. Бул сүрөттү карап балдар, толук баалуу тамактануу деген эмне? Толук балдар, баалуу тамактануу деген бул эртең мененки, түшкү, кечки тамактарды убагында ичүү. Бул көрүп турган азыктардын баары биздин организмге эң керектүү азыктар балдар. Бул азыктарды биз күнүмдүк жашообузда колдонобуз. Бирок бул азыктарды колдонуунун алдында балдар, колду таза жууп гана колдонушубуз керек. Биздин ден соолукка зыян келтирбегендей кылып тазалыкка үйрөнүшүбүз керек. Азаматсыңар балдар. Жактама ата точтор балдар. Затты 3 жактан бирине таандык кылып көрсөткөн ата точ жактама ата точ деп аталат. Жактама ата точ ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Жактама ата точ жекелик түрдө жана көптүк түрдө да айтылат. Жекелик түрдө биринчи жак мен, экинчи жак сен, сиз, үчүнчү жак ал. Көптүк түрдө болсо балдар, биринчи жак биз, экинчи жак силер, сиздер, үчүнчү жак алар. Эсиңерге балдар тутуп алгыла. Жекелик түрдө жана көптүк түрдө болот жактама ата точтор. Эми болсо балдар, биринчи көнүгүүгө көңүл бурсак, тексттин акыркы 3 сүйлөмүн көчүрүп жазып, жактама ата точтордун алдын сызгыла. Экинчи көнүгүү балдар, жактама ата точторду туура коюп жазгыла. Үчүнчү көнүгүү балдар, табышмактарды жандыргыла. Жандырмактары менен жактама ата точторду катыштырып сүйлөм түзгүлө. Төртүнчү көнүгүү балдар, төмөнкү сүрөттөр боюнча ата точторду катыштырып бир нече сүйлөм түзгүлө. Ден соолук көнүгүүнү жазайбыз балдар. Ден соолукту баалай билели.
5 көнүгү балдар, жактама ата точ боюнча кластер түзгүлө. 6 көнүгү бышыктоо, макалдардын маанисин чечмелегиле, дептериңерге сулуу, тыкаан кылып көчүрүп жазгыла. Үйгө тапшырма балдар, 7 көнүгү көптүк сандагы жактама ата точтордун ар бирине 2ден сүйлөм түзгүлө. Өзүн өзү баалоо, жакшы жооп берген балдар азаматсыңар. Ушу менен сабагыбыз аягына чыкты балдар, саламатта